Бүгүн Устат жана шакирт темасында кеп кылуудабыз. Ал эми Устат шакирт дегенден кийин сөзсүз түрдө дагы бир ирет кайталап өтөлү. Устат болмоюн, шакирт өзүнөн мыкты чыкпайт. Себеп дегенде шакиртти таптап өзүнөн ашырууга устаттагы болгон аракетин, болгон эмгегин жумшайт. Бүгүн дагы биздин темабызга ылайыктуу төп келген конокторубуз бар. Баарыбыз билген, дүйнө жүзүндө таанымал да болгон Канатбек Алиев, азыркы таптагы эң мыкты спортчулардын катарында толуктаган Акжол Махмудов сыяктуу күрөшчү балбандардын машыктыруучусу жана ошол эле учурда бүгүнкү коногубуздун машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов бүгүн бизде конокто, жана анын жанында өзүнүн шакирти десем болот. Ал дагы дүйнө жүзүнө таанымал мыкты спортчулардын катарын толуктаган Олимпиада оюндарынын катышуучусу, биздин сүйүктүү агабыз десем да болот, жол кыргызган Каныбек Жолчубеков. Кутмантаңыздар менен. Биздин куттуу сужабызга кош келипсиздер. Жакшы кире алыңыздар, Жакшы. Негизинен эле таңды баштаганда спортчулардын таңы машыгуу менен башталат дейт. Бул туурабы жана таң канчада башталат? Ооба, негизи любой спортсмен баштаганда өзү режим түзүш керек. Режим болбосо спортсмен чоң ийгиликке жете албайт. Ошон үчүн убагында тамак ичип, убагында зарядка кылып, убагында тренировка кылып, убагында эс алыш керек обязательно. Кээ бир балдар тренировка кылат, күндүз обедте өзүнүн жумуштары менен чуркайт ары бери. Кечкурун келет, ага чарчап калдым. Машык алып Ошол үчүн алар режим кармабайт. Обязательно спортсмен обедте жакшылап эс алыш керек. Поэтому спортсмендин өмүрү аябай оор, аябай татаал жол. Ошол үчүн аларга аябай кыйын. Алар ошону билиш керек. Мейрамбек агай, өзүңүздүн устатыңыз ким болду эле? Энди Союздан да жакшы көп мугалимдер Москвадан, Питерден преподаватель болгон физкультурный академияда. Ошондо менде жакшы Нефёдов Владимир Прокопьевич болгон. Аябай жакшы татыктуу тренер болгон. Союз Бизгорон деген ал Анапа шаарына көчүп кеткен. 71 жашта кайтыш болду. Анын колунан көп жакшы балдар чыккан. Чемпион, Союз чемпиондору көп балдар болду буякта. Биз аябай ыраазымын ага. Бизди аябай жакшы үйрөтүп, жакшы мындай школа дейт. Жакшы школа бизге үйрөтүп, техника жагынан, ошо фундаментинен ойлойм, ошо агайдын артынан кармап калдым да. Каныбек мырза, сиз агайдын колунда канча жашыңызда келдиңиз? Канча жылдан бери чогуу машыгасыздар? Саламатсыздарбы? Агайдын колуна 2004-жылы келген. Быйыл ошо 15 жыл, 16 жыл болуп атат. Агайдын колуна келген ошо айылдан 7-классты бүтүп, ушул спорт интернатына келген. Негизинен айтып коюшат экен, устаттан шакирт ашмайын, устат өзүнүн миссиясын аткардым деп айтпайт экен көп учурда, себеп дегенде өзүнөн ашырганга аракет кылат экен деп. Сиз өзүңүздүн окуучуларыңыз үчүн кандайдыр бир режим, тактика колдоносузбу? Мисалы үчүн кечигип келсе кандайдыр бир жаза колдонуп, же болбосо утпай калса кандайдыр бир башкача методдор менен тарбиялоо усулуңуз барбы? Ооба, мен ойлойм, любой машыктыруучу ар бир балага өзүнүн жакшы көңүл салыш керек. Өзүнүн жумушун сүйүш керек. Ансыз көп ийгиликке жетпейсиң. Канча балдар өтөт, баарына тең карайсың. Бирок алар уже чоңойгондо, уже жакшы өзүнө бутка турганда, ар бир спортсменде өзү тактикасы, приемдору бар. Ошого пайдалануу болуш керек да. Мисалы, башында баштап, кичинекей кезинен бүт школаны үйрөтөсүң, бүт техника үйрөтөсүң. Ошол арасында бала өзүн приемдон кармап калат. Ошондо байкап, ошол приемго көп аракет кылып, ошол өзүнүн коронный приемдорго пайдаланасың. Кээбир балдар аябай взрывной болот, кээбир чоюнчак болот, кээбир күчтүү болот. Ошо өзүнүн жараша, өзүнүн тактикага ошо күчтүү болуш керек да. Индивидуальный болуш керек. Чоң спортто ансыз болбойт. Аябай мындай көп көңүл бураш керек да. Калыбек, например, өзүнчө кичинекей кезинен аябай физически күчтүү болчу. Айылдан келген, жакшы мал багып, чөп чабып дегендей ошондой. Но бирок скоростной качество битте анча болгон жок. Но бирок ошого карабай өзүнүн күрөшүн тапты. Өзүнүн приемдору бар, өзү жакшы. Самое главное, намысы бар да, жүрөк бар. Кыздын жүрөгү бар да, батырындык. Жакшы. Тизмени карай турган болсок, сиз машыктырган күрөшчүлөрдөн бардыгы атактуулардан дагы бар арасында. Бирок
бир топ окуучуларыңыздын арасынан бүгүн биздин студияга Калыбек агай менен келип атасыз мырза менен. Айырмасы эмнеде Калыбек мырзанын башка сиздин окуучуларыңыздан? Эмнеси өзгөчөрөөк? Өзүнүкү изюминка бар дейт да. Ар бир адамдын. Ар биринки өзүнүкү мындай стержень болот да. Ортосунда вот как адамда позвоночник мисалы дейбиз. Ошо спортсмендерде өзүнүкү стержень болот. Например, Канаттыкы өзүнчө, Арсендики өзүнчө болду. Акжолдук өзүнчө, Калыбектики өзүнчө. Калыбек аябай дисциплина жагынан жакшы да. Айткан сөзүн аябай турат, аткарат, эч качан качпайт, калп айтпайт. Ошондой өзү мындай ответственный да, аябай. Любой ишин обязательно бүтүрөт. Мен ойлойм, көп ошо ийгиликке жеткен Калыбек. Например, спортто уже канча жыл, 30га келип калды. Ушу канча жыл чыгып, 2006-жылдан постоянно результатка жетип атат. Жыл сайын келип атат. Это айтып атат, что спортсмен высокого класса деген да, который действительно профессионал да, билет эмне керек, кандай жол менен барыш керек. Ошол үчүн баарын аткарып атат. Мен ойлойм, ошодон чоң ийгиликтер болуп атат. Буюрса. Мээримбек байке, сиз кичинекей чагыңызда устат болоп деп ойлооңуз бар беле, же башка бир профессияны окуп, балким илимпоз болуп, балким башка бир чөйрөдө өзүңүздү көрдүңүз беле? Ооба, кичинекей кезинде мен шаарда чоңойгом, 12 мектеп Тишинчи Манлайында 10 жыл ошол жакта бүткөм. Жакшы окугам. Бүткөндөн кийин ойлогон жокмун, что спортивный академияга барам, сельхозинститутка түшкөм, ветеринар болом деп. Конкурстан өтпөй калдым. Потом тренерим айтты, говорит, ушул балл менен физкультурнага болот окуган. Ошону айла жок, мен тагдыр деп ойлогом. Ошол үчүн мен азыр эч качан өкүнбөйм. Аябай мен ойлойм, бактылуу кишимин деп эсептейм. Мына тагдыр деген ушундай экен, ветеринар болом деп, греко-римдик спорттун устаты. Ооба. Негизинен эле жашоо биз күтпөгөн белектердин баарын даярдап коет, анын баарына даяр туруш керек дегендей. Калыбек мырза, айтсаңыз, канча жашыңыздан бери бул күрөштү тандап алдыңыз? Негизинен эле айтып коюшат, жаш кезинен баштап спортту тандап келет дагы, кайсыл бир мелдеште жеңилип калганда спортсмен сынып кетиши мүмкүн, таштап салышы мүмкүн деп. Сиз ошондой учурлар болду эле, кетем болду, жетет мага деген? Мен спортко 10 жашыман келгем. Быйыл 20 жыл болот, как раз май айында баргам. 20 жыл болду. 20 жылдыкты белгилейсизби? Анан спортко барганда ошо айылыбызда спорт зал болчу, баягы чакан, баягы мектептин жанында сарай, короодо тренировка кылганбыз. Андан кийин ошо айылдан чыкпаарымды билип, ошо спорт интернатына тапшыргам. Ошо агайдын колуна келген. Ошо агайдын колуна келгенде эле эсимде, агай качан сен чемпион болгондо мен менен учурашасың деп айтчу баарына. Анан ошол учурашыш үчүн дагы абдан талыкпай эмгек кылып, аракет кылып, ушул агайдын колун кармайлы деп. Ошондой кичекейибизде учурашпачык, школдо окуганда качан Азияны утуп, мирди утканда учурашасың деп. Кол менен учурашпайт да. Мен айтам, келесиңер, саламатсызбы деп агай учурашам. Кол бересиңер, когда чемпион болгондо келесиңер. Аябай сонун мотивация болду эле. Качан чемпион болдуңуз? Эң алгачкы жолу чоң матта. Эң алгачкы жолу 2006-жылы кадеттер арасында Таиландка бардык. 2006-жыл болчу. Ал жактан экинчи болдум, күмүш медаль. Ал эми жаштар арасында 2008-жылы Дохада чемпион болдум жаштар арасында. Андан кийин эле 18 күн аралыгында кайра дүйнө биринчилигине барып, дүйнө чемпиону болгом жаштар арасында. Анан ошол агайга рахмат, аябай кыйын күндөр өткөн ошол учурда. Вес куб албай, 11 килограмм кууганбыз. 11 килограмм. Ошондо негизи ден соолукка аябай зыянын келтирет, канча бир жуманын ичинде 10 килограммды таштайсың деген дагы. мен каршымын көп вес кууганга, айтат эле. Бирок биринчи менин ордумда баланын ден соолугу. Кээ бирлер, например, тренерлер баланы сыгып алат жаш кезинде, аябай. Потом ал спорттун өмүрү да кыска болот, потом чоң ден соолукка да зыян да.
туура правильный подход болуш керек. Кабылетке негизи чемпионат Азия барганда где-то 5-6 килограмм болгон. Вести чүрүп 18 болгон дүйнө чемпионатка. Ошол вести көп болгондо кээде салмак бат көтөрүлүп кетет. Мунун веси көтөрүлүп кетти эскен. Но бияктан мотивация болгон, мен айтам, сен чемпион бересиң, сен болосуң. Но болсоң, сен буюрса бир батир комната мэрия дайыма чемпион бирлерге берет. Сенин тагдыр аябай оор, но сен ошол үчүн максатка да бир жолу болуш керек, а потом ошол башка салмакка өтүп кетебиз. Чыдады, Стамбулга бардык, аябай келсем, веси нормальный. Эртеси келсем, у него ашык. Акация түн ичинде туруп, акырын холодильникти ачып, 1,5 литр шорону басып алды. Мен келип, аны урушуп, карасам, тиги тренер айтат, Фархат, эмне урушасың, ал көрөсүң, аз убакыт кийинет, чуркайт. Ошон кийинип, Ак Сарай районунда, Стамбулда кийинип, чуркап, потом 2 саатта тараза болдум, келсем, норма болду. 2 сааттын ичинде? 2 сааттын ичинде бул аябай чемпион мира болду, дүйнөнүн чемпиону болду. Ушу сөзгө турдум, бир комнат квартирада Дамир Тюлеев болгон, бир комнат батир алган. Чоң мотивация бул да болсо. Негизинен карап көрө турган болсок, азыр ырчы болобу, спортсмен болобу, көпчүлүгү өздөрүн пиар кылгысы келип, дайыма интернет баракчаларында сүрөт видеолорун жүктөтүп, элдин көзүнө көрүнгүсү келет. Бирок сиздин окуучуларыңыздын арасынан мынакей Каныбек мырза андай адамдардын катарын толуктойт деп билем. Себеп дегенде эч бир жерден таппайсың. Интернетке кирсең дагы болгону WhatsApp'тан гана таппасаң. Бул дагы болсо кандайдыр бир машыктыруунун өзүнчө бир жолу же адамдын өзүнүн характери. Бизде биринчи жол силер МТСте канча балдар чыкты, даже Канат менен да Аксы менен боло элекпиз. Ошол үчүн силерге рахмат, бүгүн биринчи жол Сиздерге рахмат. Калдык. Туура айтасыңар. Кээбилерге аябай көп мындай Көңүл буруп, көңүл буруп, потом ушун бар да, кээбилер коркосуң. Көз тиип кетет деп, мен ошол үчүн мен ойлойм каршымын деп. Мен ойлойм, чоң ийгиликке жеткенде можно чыккан. Калыбек уже ушул возрастта азыр да көз тибейт деп ойлойм. Баары ошо. Сиздин жакшы сөзүңүздү мен өткөндө эстеп калдым. Дүйнө чемпиону болсоң, же болбосо Олимпиада чемпиону болгонго чейин сен экс болуп калышың мүмкүн. Экс чемпион деп, Олимпиада чемпиону эч качан экс болбойт деп. Канча Олимпиаданы көрдүңүз жана келе жаткан Олимпиадага даярдыктар кандай? Слово Олимпиада деген сөз аябай мындай таттыктуу сөз да. Бул мен ойлойм, тренерлер, машыктуу спортсмендер ушу Олимпиада барам деп максат коет. Мен 3 Олимпиадада болдум. 2008, 2012, 2016. Олимпиада аябай жомок деп айтат сөз болот. Деңгээлдүү мелдештер болот да. Ошого барганда кээбилер балдар болгон, канча 5 жыл дүйнө чемпиондор болду. Но Олимпиаданы даже коло медаль ала элек. Ошондой спортсмендер болду, ойлоп көргүлө. Аябай мындай толкунуп, өзүнө келе албайт. Мындай психологический барьер бар. Кээбилер ошо Олимпиаданы өтө албайт да. Ошол үчүн мен Канат менен биринчи жолу болгондо аябай уктабай чыктым. Канат болсо уктабай турат, мен ары бери басам. Акырын саат 4-тө келсем, вроде уктап деп сезгем. Уктап, эртең тургузуп, аны отом сумканы чогуу келе жатабыз, ал айтат, ага, сиз менен толкундуңдар. Бүгүн мен алтын алам. Ушундай сөз айткан. Аябай мындай намыстуу. Ошол үчүн мен акырдан ан берем, ошондой күйүп кеткен жок да, ошол мезгилде. Аябай еще по группасы оор, баары дүйнө чемпиону, олимпийский чемпиондор менен күрөшүп, күмүш медаль алды. Кыргызстанга алдым, ал алтын медаль деп эсептейм. Но бирок ар бир машыктоочусу чоң максат коет. Буюрса алтынга жетейик деп. Буюрса ошо эмки Олимпиадаларда. Анда акыркы сөз кылып, жаңыдан гана машыгып келе жаткан окуучуларга, греко-рим күрөшүн тандаган спортчуларга эмне деген сөздөрдү айтат элесиз, кабыл тилектерди. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, көп кыйынчылык күндөр өттү деп. Мисалы үчүн Каныбек мырзанын башынан сиз кандай кеп кеңеш берет элесиз жана сиз кандай кеп кеңеш берет элеңиз?
биринчи айтат азыр. Кыскасы Ойлоп калдым, ага көп сүйлөп атат. Өсүп келаткан спортсмендерге эң биринчиден талыкпай эмгек кылуу керек. Эмгектин арты менен ийгилик жаралат. Машыктыруучуларды угуш керек. Бир гана баягы спорт дебестен, баягы күнүгө күрөш дебестен өзүнүн күнүмдүк күнүндөгү алып жүрүш керек да. Себеби күнүмдүк күндү жеңиш дагы бул кыйын. Себеби убагында туруп, убагында уктап, убагында басыш керек да. Ошондуктан ар бир спортчуга, өсүп келаткан жаштарга айтарым ошо талыкпай эмгек кылыш керек. Эмгектин арты менен ийгилик жаралат. Менин кааларым ар бир спортсмендерге например, чоң спорттун өмүрү аябай кыска да. Жаш кезинде катышат туурабы? Жаш кезинде ийгиликтерге жетет. Ошол үчүн ар бир спортсменге менин кааларым өзү самореализоваться дейт. Обязательно ошол ансыз болбойт. Ошол канча тренировка кыласың, 2 мал тренировка кыласың, режим. Кээ бир балдар ойнойт, ар бир эс алат, сен дайыма даярдан чөмүрлөшүң, ошону даярданып жүрөсүң. Канча эмгек кыласың, ден соолук да кетип калат, салмакты да кубат. Ошол үчүн көп кыйынчылыктар болот, психологически да барьер көп мындай болот. Ошол үчүн ар бир спортсменге кааларым именно самореализоваться. Ансыз болбойт. Кандай болбосо спортсмендер, кандай балдар келет, кээ бир таланттуу балдар бар да, но ийгиликке жете албайт. Эмне үчүн жете албайт? Күнөөлүү биринчи өзүндөн болуп атат. Биз баарын үйрөтөбүз, айтабыз, макул дейт, өзү аткарбайт. Жалкоолук да, Макул калып айтат, жалкоо айтат. Или бир сөз табат, ар бир агай мына жумуш болду, тиги жумуш болду. Я говорю, ал жумуш бүтпөйт. Сен менен спортко келдиң, бияка сен должен полностью мобилизоваться и выкладывать. Ансыз болбойт спортто. Ансыз дисциплина жагынан болуш керек, жакшы режим жагынан. Ошон үчүн аябай спортто ар бир мындай мелочь жок да. Тамак ашынан баштап бүт жагынан ошон пайдаланып болуш керек да. Убакыт аябай аз экен, ушкан куш экен деп айтып коет экен. Агай Каныбек мырза, чоң рахмат келиптериңиздерге. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Албетте. Биз сиздерге ден соолук каалайбыз жана эң башкысы агай айткандай эч качан көз тийбесин сиздерге. Буюрса Олимпиадада алтын медаль күтөбүз. Рахмат келип бериңиздерге. Урматтуу телеөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто белгилүү спортчуларды машыктырган, учурунда СССРге таанымал жана азыркы тапта Кыргызстандагы эң мыкты тренерлердин катарын толуктаган Мейрамбек Ахметов жана биздин устатыбыз десем болот, бизге дем күч берип жүргөн мыкты агаларыбыздын бири, грек-рим күрөшү боюнча спорттун эмгек сиңирген чебери Каныбек Жолчубеков болду. Биздин эфир өнөрөт. Бүгүнкү темабыз устат жана шакирт.